Assalamu alaikum, урматтуу аравандык жердештер. Мына бүгүн биздин араван коомунун кезектеги чогулушу болуп жатат. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык, ушул чогулушка толук эл бергениңиздер үчүн. Таанымандар болсо, мен араван коомунун төрагасы Асанбаев Бакытбек Тайырович. Ушул бүгүнкү кезектеги чогулушту алып барамын. Бул чогулуштун негизги максаты бардыгыбыз талаалап мусафирчиликта жүрөбүз. Араван коому негизи биздин азыркы учурда кандай иштер болуп атат, өтө жакшы иштер алдыга коюлуп атат, пландаштырылып атат. Ошолорду негизги бардыгыңыздарга айтып кетүү сиздерге. Жана ошондой эле бүгүн коюла турган негизги маселе биздин Араван районунан чыккан инсандарды азыркы болуп жаткан ушул тагдыры тууралуу кайрылуу жасап коелу деп ушул жерде чогулуп турабыз, туугандар. Бул чогулуунун негизги максаты биздин улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана ошондой эле УКМКнын жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке ушул жерде бир кайрылып, биздин акебиз, биздин жердешибиз Кубанычбек Советбекович азыркы учурда абакта отургандыгына байланыштуу ошо эмне себептен жана ошондой эле ошол агабызга, жердешибизге болгон жакшы бир кылган иштери жөнүндө кайрылып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып, коомго кандай жардамдарын көрсөтүп атты, жана ошондой Араван элине кандай пайдасы тийди ошол кызмат кылып жүргөн убагында, ошолор боюнча кичине кеңири маалыматтарды түздөн түз биздин президентибизге жана УКМК башчысына айтып койсок, туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, бүгүнкү жамаат. Биз бүгүн баардык бул жерге чогулган себеби Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылуу жасаган отурабыз. Биздин кайрылуубуздун себеби Аравандан чыккан депутат жердешибиз Кубанычбек Советович тууралуу болмокчу. Биз мамлекет жүргүзүп аткан саясатын түп тамырынан колдойбуз. Мамлекеттин коррупция менен күрөшүп аткан саясатын колдойбуз. Ушул бийлик, октябрда алмашкан бийликтин башынан баштап ошол бүт саясатын колдоп, Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин саясатын колдоп келдик. Урматтуу жетекчилер, биздин кайрылуубуздун себеби ушул Кубанычбек Нурматов бир эки адамдын ортосундагы мамиле боюнча камалып калганы бизди аябай өкүндүрөт. Биз өзүбүз четте жүрсөк дагы, мигрант болсок дагы, ошо Кыргызстанда болуп аткан окуяларды, Кыргызстанда болуп аткан иштердин баарына биз көз салып кабардар болуп турабыз. Акыркы болуп өткөн ушул окуя Кубанычбек Советовичтин камакка алынышы бизди аябай жүрөгүбүздү оорутуп, бизди бейтинч кылып жатат. Кубанычбек Нурматов чынында элдик депутат, элдин уулу деп айтсак болот. Себеби ал ушул шайлоо учурунда дагы эч кандай бирөөгө бекинбестен, эч кандай списоктун алдынан эме болбастан өзүнүн эмгеги менен, күчү менен чыныгы элдин добушун алып, жогорку кеңешке барып, жогорку кеңеште дагы ушул элдин маселесин, Кыргызстанда болуп аткан көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келди. Мигранттар боюнча маселе көтөрүп келди. Мына Араван коомуна өзү келип, чогулуштарды өткөрүп, катышып, Араван коомуна өзү мүчө болуп, жакындан жардам берди. Бул Кубанычбек Советовичтин кылган жакшы иштери тууралуу азыр дагы жердештерибиз айтып өтөр. Мен айтайын дегеним, мына мигранттар билет, ким мигрант болуп талаада жүргөн болсо, баары кабардар. Азыр Кыргызстанда ар бир экинчи же үчүнчү үй бүлөнүн бир адам сөзсүз мигрант болуп талаада жүрөт. Мигранттардын эң көйгөйлүү маселеси груз 200. Груз 200 болгондо ар бир мигрант бул жүрөгү ооруп, ошого акча чогултуп, ушул маселе биздин жүрөгүбүздө өйүп келген эле. Кубанычбек Советович ушул маселени көтөрүп, парламентте кайра айтып, ошол учурда жетекчилерди ынандыруу факттарды келтирип, ушуну палатада алып чыгып жүр, ушуну ишке ашырды. Азыркы учурда ошо четте жүрүп көз өткөн мигранттарга мамлекет эсебинен акча берилип жатат.
Бул ар бир мигрант талаада жүрүп көз өткөн мигранттардын жакындарына, айылдаштарына бул жакындан жардам болуп эсептелинет. Биз Кубанычбек Нурматовичтин жогоруда айтып өттүм, жакшы иштерин айта берсек, эсептей берсек аябай эле көп. Бул мамлекет деңгээлде чыныгы баягы элдин уулу болду, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болду. Аябай жакшы иштерди жасады, парламентте дагы элдин чыныгы көйгөйлөрүн алып чыкты. Ошондуктан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздерден дагы бир суранабыз. Ушул биздин Аравандын чыган уулубуз, депутатыбыз Кубанычбек Советовичке боштондук берип, ушул эки адамдын ортосунда болуп аткан кандайдыр келишпестиктерди ушул камакка алуу менен эмес, жөн эле үй камагына чыгарып коюп деле буну тергеп тактап алса болот деп ойлойбуз. Биз сиздерге ушуну өтүнүп кетебиз. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат, ассаламу алейкум. Мен Акунов Эмилбек Анарбаевич, Москва, Подмосковьеда Араван коомунун Альянаров айыл өкмөтүнүн зам төрагасы боламын. Кубанычбек Нурматов биздин агабыз Альянаров айыл өкмөтүнө көптөн бери бирөөнүн менчигине өтүп кеткен Араван районунун центральный стадионун элге кайтарып берди. Ошол иште Кубанычбек Советовичтин салымы өтө чоң. Экинчи иши Альянаров айыл өкмөтүндө центрде жайгашкандыгы үчүн чек проблемасы өтө курч абалда. Бул Кубанычбек Советович ушул чек маселесин да канча жылдан бери чечилбей келе жаткан чек маселесин чечип берди. Жалгыз өзүнүн мындай адамгерчилигине келсек, Кубанычбек Советович былтыры ушул Москвада границага чыгып кайра келем деп бара жатып аварияга учурап, жүрүнү бел омурткасынан үзүлүп төшөктө жаткан баланы Кыргызстанга жеткизишке, Кыргызстанда лечение алуусуна биринчи очуртта баш көтөргөн Кубанычбек Советович болду. Мен Кубанычбек Советовичти эл уулу деп билемин. Мен да ушул өз ой пикиримди билдирип кетейин деп атам. Ушул жерге чогулган ушул эмелер ушул жогоруда айтылып кетти. Ушул биздин элдик депутатыбыз Кубанычбек Нурматов жөнүндө аябай бардыгыбыз жакшы билебиз. Бул элдин депутаты. Дайыма элдин мүдөөсүн угуп, элдин проблемасын чечип, дайыма элге жардамын эч качан аяган эмес. Ошол себептен мисалы мына жерде мигранттар менен биздин Араван коомунун эмеси менен дайыма тыгыз байланышта, дайыма жардамын берет. Биздин максатыбыз ушул Кубанычбек Нурматовду улуу президентибиз Садыр Жапаровдон суранып кетебиз биз. Ушу боштондукка чыгарып, жакшы жака чечип беришин биз суранып кетебиз. Ушул менин айтайын деген оюм. Урматтуу Садыр Жапаров, биз кече президенттик шайлоодо сиз президент болуп келгениңизде аябай сизден үмүтүбүз чоң болуп, биз сүйүнгөнбүз. Сиз үчүн биз колдоп, кубаттап, жаштардын үнүн угатырган, чыныгы патриот жигит келди деп сизден үмүтүбүз өтө чоң болгон. Бүгүн болуп жаткан Кубаныч Советович Нурматовдун бейгүнөө кармалып отургандыгы биз кыргыз элин, жалпы эле кыргыз элин аябай өкүндүрүп турат. Анткени кыргыз эли үчүн иштеген, элдин көйгөйүн уккан, эл ичиндеги проблемаларды мамлекетке жеткирген, эл менен мамлекеттин ортосундагы алтын көпүрө ролун ойногон элдин уулу, элдик депутат Кубаныч Советович Нурматовдун бүгүнкү күндө кармалып, бейгүнөө кармалып отургандыгы жалпы эле элди кейитип отурат. Мен Кубаныч Советович Нурматовдун чыныгы таза инсан экендигин кантип далилдейм. Кубаныч Советович Нурматовдун бир тууган карындаштары, балдары,
кыздары эл катары биз менен бирдей Москва жергесинде мигрант болуп, биз менен бирдей акча табып өз тирилигин кылып жүрөт. Эгер Кубаныч Советович Нурматов коррупция колдоном дей турган болсо, бийликтен пайдаланам дей турган болсо, өзүнүн ушу бир туугандарын, балдарын, кыздарын майлуу сүттүү жерлерге орноштурмак. Бирок андай кылбастан чыныгы дини менен таза иштеп аткандыгы ушул жерден далилденет. Кубаныч Нурматов дагы элге көптөгөн кызматтарды кылып келатат. Айылдарга бала бакчалар курулуп атат, жолдор оңдолду, мектептерге компьютерлерди алып берди. Гүлбар айылына эң көйгөйлүү проблема таза суу проблемасын мамлекетке жеткирген ушул Кубаныч Советович болот. Ошондой эле маданият кызматкерлерине, спортко, билим берүү тармагына өтө көп көңүл бурган элдин уулу, чыныгы патриот депутат болот. Ошондуктан сизден суранат элек, биздин сөзүбүздү жерге койбой, өзүңүз катуу киришип, өзүңүз ушул маселени оң жагына чечип, Кубаныч Советович Нурматовду тез арада өз үйүнө кайтарып берүүңүздү суранабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Гүлбар айылынан Кермет айыл өкмөтүнөн Гайыпов Мамашарip. Биздин кайрылуубуздун себеби урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камчыбек Кыдышевич. Биздин сиздерге кайрылуубуздун себеби биздин элдин уулу Нурматов Кубанычбек байкебиздин ушу күнөөсүз камалдыганына байланыштуу ушу Араван коому Москвадан мигранттар топтолуп сизге кайрылуу жасап атабыз сиздерге. Алла таалам сиздердин ишиңиздерди кыргызсын, эки дүйнө кем кылбасын. Ушунча мусафир пенделердин ушу көңүлүн таштабайсыздарбы деген ойдобуз. Кудай кааласа, бул инсандын ишин айта бериш өтө көп. Мечиттерге келсе мечиттерге, жолдорго келсе жолдорго, балдарга десе балдарга, керек болсо ушу Москвада пандемия маалында күндө звонок кылып Кудай кааласа баардыгын Алла калын сурап турган инсан. Эми Кудай кааласа Алла таалам сиздерге инсап берсин, иман берсин, окуган намазыңыздарды, берген садагаңызды кабыл кылып, ушул биздин бир тууганыбыздын ишин адилеттүү карап беришиңиздерди суранабыз. Бийлик бутактарынан баардыгынан суранып кетебиз. Мына мусафирдин дуасы тез кабыл болот деген. Ушу мусафирлардын көңүлүн таштабайсыздарга деген үмүттөбүз. Баардыгыңыздар рахмат көңүл барыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Аравандык жердештер. Мына мен сиздерге биринчи ушул терең ыраазычылык билдирип кетем да. Ушу бөтөн жерде жүрсөк дагы ушул Аравандын кулуну өз учурунда кандай гана бизге жардамдарды берип жүргөн, азыр башына Кубанычбек Нурматов башына оор күн түшкөн учурда колдоп кубаттап келгендериңиздер үчүн өтө ыраазычылык билдирем. Эгер Кубанычбек Нурматов азыр бийликте туруп депутат болуп, ушул жерге келип бир чай ичебиз деп чакырганда биз сыртта калып калсак керек эле да. Башка жакын туугандары, жакын достору бардыгы ушул жерге толуп кетсе керек эле деп ойлойм. Ошого биринчиден ушу колдоп кубаттап бардыңыздар. Кайдыгер карабастан Кубанычбек Нурматовдун элге кылган жакшылыгыны сезип билип, ушунда оор учурда бекинип жашырып албастан ушул жерге келип жүзүңүздөрдү көргөзүп активдүү катышып турганыңыздар чоң ыраазычылык билдирем. Төрага сизге дагы чоң рахмат. Ушунун демилгени баардыгын айтып деп ишиңизден калып болсо дагы ушул Кайдыгер Карабайлы ушундай учурда болгон факттар менен Кубанычбек Нурматовдун кылган жакшылыктарын элге чагылдырып атканы бул өтө жакшы, туура деп эсептейм. Бул жыйынды мааниси өтө туура. Анткени азыр кыл учурда Кубанычбек Нурматовду соц тармактарда ар түрдүү кароолоолор жүрүп атат. Ошол кароолорго ушул биздин айтып аткан сөздөрүбүз жооп деп ойлойм да. Анткени биз ошол Кубанычбек Нурматовдун мигранттарга кылган жакшылыгыны Араван элине, не только Араван элине, кыргыз элинин көбүнчө ушул мигранттардын көйгөйүнү жогорку кеңеште бир канча маселелерди көтөргөн. YouTube'дардан көрсө болот, кандай маселелер көтөрүлгөнү, груз 200-лер боюнча, мына биздин элчиликтин канчалан кемчиликтерин айткан, мигранттарды юридикалык коргоо боюнча, булардын санын көбөйтүү боюнча бир канча ушундай маселелерди айтып кеткен.
мындайча айтайын, бийликте отурганда кайдыгер карабастан ушу элин ойлогон депутат деп ойлойбуз да. Анан эң негизгиси ошол биз Араван коому эмне үчүн Кубанычбек Нурматовду колдоп, азыркы оор күндө жакшылык кылгандарын айтып кетип атабыз. Анткени биз Араван коому түптөлгөндө өзү келип биздин Араван коомунун мүчөсү болгон да. Мүчөсү болгон. Анан ошол бир канча шайлоолордо ушул Араван коомуну элди пайдаланып, бөлүп албайын деп, ошондой өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланбаган адам да. Биздин билген бардыңыздар билесиздер, айрыкча мына мигранттар билсе керек, ушул кыргыз эли бөтөн жерде кичине мындай башы бириксин деп 4 жогорку кеңештин өкүлдөрүн алып келген. Ошондой эле социалдык коргоо министрине элдин мигранттардын көйгөйүн угуп, ошол социалдык тармактагы проблемалар чечсин деп Улукбек Кочкоровду ушул мигранттарга алып келип, Кыргыз Республикасы боюнча мигранттарды, Кыргыз Республикасы боюнча диаспоралардын жетекчилери менен кечки чай уруштуруп, ошол жерде суроо жоопторду уюштурган. Бул адамдын эми мындай мигранттарга өзүнүн округуна, шайланган округуна кылган жумуштарын айтсак, бул өтө эле көп. Ошондуктан айрыкча мына троллдорго, соц тармактагы каралап, билип билбестен башка бирөөлөрдүн сөзүнө кирип, же болбосо кандайдыр бир желтая прессалар иштеп аткан болсо, ошолорго жооп берип кетет элек. Мына Араван эли Кубанычбек Нурматовдун жакшылыгын биз билебиз. Ошол кандай гана кароолор болсо, ушул аксакалдарыбыз, аялдар жамааты, мына жаштар отурат, ушулардын кайгылуусу айтып аткандары бул факт. Канча гана мигранттар бул жакта аварияга түшүп, белдери үзүлүп жатканда авиакомпаниялардан бери сүйлөшүп ошондой маселелерди чечип берген. Мындай ар бирин айтып берсек сөз көбөйүп кетет. Ошондуктан урматтуу жамаат, сиздерге терең ыраазычылык, айрыкча аксакалдар, төрага, аялдар, айымдар жамааты, Араван айымдар жамааты, жаштар, ушундай адамдын башына оор күндө кайдыгер карабаганыңыздан үчүн терең ыраазычылык. Эми өтө көп нерселерди айтсак дагы бир мактагандай болуп калбасын. Ошон үчүн мына Садыр Жапаров Нуркожоевичтен, ошондой эле Ташиев камчы УКМКнын жетекчиси Ташиев Камчыбек агабыздан суранат элек, ушул Кубанычбек Нурматов агабыздын ишине мындай реалдуу карап берсеңиздер. Анткени ар кандай гана адамга бул белгилүү да. Агремен биздин тышкы ишки министринен өтүп, президенттик аппаратынан бекитилип, Тажикстандын тышкы иштер министрлеринен агремен деп коет. Ошо мындайча макулдук да. Макулдукту алып, жогорку кеңештин эл өкүлдөрү бардыгы бир добуштан колдоп бергенден кийин бул Кубанычбек Нурматов кармалып отурат да. Биз ойлойбуз, кандайдыр бир жакын, ичи тар, көрө албас адамдардын жумушу, же болбосо кандайдыр бир адамдардын пикир келишпестиги, же болбосо ошо бийлик бөлүштүрүүдөгү адамдардын пикир келишпестигинин бир курмандыгы болуп отурат да. Ошон үчүн биз ушундай деп айтып, элге жеткизип койду туура деп чечтик. Рахмат баарыңыздарга. Анда эмесе, урматтуу аравандык туугандар, жалпы жердештер, ушул жерде 8 айыл өкмөттөн отурасыңар. Баарыңыздарга рахмат. Мына бүгүнкү кезектеги чогулушубузда каралган жалпы маселелерди мен ойлоймун аягына чыгардык. Чогулушубуз максатына жеттик десек, мен жаңылышпаймын. Суранып кетерим, дайыма мындан кийин дагы кийинки чогулуштарда ушундай колуңар бош убакта, ушул базар күнгү же суббота күнгү ушундай убактарга келип, ушундай деңгээлде катышып бересиңер деген ниеттемин. Эми бүгүнкү чогулушта каралган биздин агабыз Кубанычбек Советовичтин маселеси боюнча кайрылуулар жасадык туугандар. Ар бир айыл өкмөттөн ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жакшы оюңуздарды биздин инсаныбызга айтып өттүңүздөр. Бул боюнча чоң ыраазычылык. Анткени биздин Араван районундагы ар бир инсан, ушул чыккан лидерибиз биздин жердешибиз, биздин агабыз, биздин инибиз. Туурабы туугандар? Ошондуктан биз ар бир ошол биздин лидерибизге, биздин чыккан инсандарыбызды
дайыма колдойбуз, кылган иштерин айтабыз. Эгерде жакшы иштерди кылган болсо, жакшы иштерин ортого салабыз туугандар. Мен ойлойм, бул боюнча дагы өтө жакшы ушул неме максатына жетти. Барыңыздар, оюңуздарды айттыңыздар, өтө жакшы, чоң ыраазычылык билдиремин. Кезектеги чогулушка чейин барыңыздар, сак саламатта болуңуздар. Рахмат келип бергениңиздер үчүн.